Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, кадырман Тез кабар каналынын подписчиктери жана көрөрмандары. Биздин бул чыгарылышыбыз сиздер үчүн эң пайдалуу болот деген ойдобуз. Анткени биз сиздерге пайдалуу маалыматты бермекчибиз. Биз турган жер азыр Ош шаарындагы Касымбеков көчөсү. Тактап айтканда бул жакта мына аэропортко кетчү тарап Лөлү махалла деп коет. Ал эми бул тарапта батыш тарабы 100 метр жүргөнүңүздөрдө Ош шаардык ГАИ мамлекеттик автоинспекция кызматы ушул жерде жайгашкан Горгайден Лөлү махалла тарапка жүргөндө эле 100 метр жүрөсүздөр. Мына мындай сиздер көрүп турган Алимбек ата жыгач базасы жайгашкан. Андыктан бул видеобуз сиздерге пайдалуу болот дегенибиздин себеби бүгүнкү күндө ар бириңиздердин үйүңүздөрдө стройка кызып жаткан мезгил болгондуктан ар бириңиздерге жыгачтын баасы канча турары кызыктуу деп ойлойбуз. Ошондуктан биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Ушул чыгарылышты баштан аяк зерикпестен, эринбестен, башка каналга которулбастан көрүп туруңуздар. Биз мынау сиздер көрүп турган жыгачтардын бааларын билип беребиз. Негизи Алимбек ата жыгач базасында жыгачтын любой түрү бар экен. Бул Оштогу жыгач саткан базалардын эң чоңу болуп саналат. Ошондуктан биз ушул жерге келдик. Азыр биз менен чогуу болуңуздар. Бизди жыгач базасынын жигиттери күтүп жатат. Азыр ар бир жыгачтын баасын сиздерге айтып бермекчи. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Жигиттер биздин жаныбызда. Анда эмесе баштадык. Киргенде эле биринчи сол жака бурулганда мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кадимки биз колдонуп жүргөн ДВП. ДВПнын баасы канча? Турасы канча? Узуну канча? Айтып койсоңуз. 1.75. 1.75ге 2.75. 1.70-ге 2.75. 1.70ге 2.75. Баасы канча турат? 300 сом, 280 сом. Тачыналарын айтып койсоңуз? 2,5-дыгы 280 сом. 3 калыңдыктагы 300 сом. 300 сом да? Демек түшүнүктүү. Бул ДВПнын баалары болду. Эми кийинки курук жыгачтарга өтөлү. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Атайын бул заводдон иштелип чыгып, мындай упаковка менен келген. Болгондо да бул Россиядан келсе керек, Россиядан келет. Мына жакта көрдүңүздөр, бүт клёнкада келип атат даже. Вообще сыртына май жуккан эмес, кир жуккан эмес, чаң жуккан эмес. Атайын клёнкада келген. Көрүп атасыздар. Мына ушуну полго пайдалансаңыздар, мындай жерине бири-бирине кийгизилип, полуңуздар өтө красивый чыгат. Мына ушундай полду жакшы пол деп эсептесе болот. Булардын баасы метр квадрат менен эсептелинеби? Ооба. Метр квадраты канча турат? Узуну, турасы, размерлери кандай болот? Параметрлерин айтып койсоңуз. Жарым метрден баштап 6 метрге чейин болот. Метр квадрат 400 сомдон баштап 1200 сомго чейин. Метр квадраты 400 сомдон 1200 сомго чейин, да? Демек, алуучу үйүнүн размерине карап туруп, узун турасын размерине карап туруп, каалаган размердегисини алса болот экен. Ал эми мына бул кадимки полго кагыла турган, полго пайдалана турган жыгач, паркет. Бул кадимки карагай паркет. Азыркы биз көрсөтүп аткан полго пайдалана турган жыгачтардын эң жукасы болуп эсептелинет экен. Сапатын көрүңүздөр, түздүгүн карасаңыздар, өтө сонун. Ушул узун турасы канча? Бул сиз айткандай узуну 1,5 паркет жыгачтар. Калыңдыгы 1,5, Булар канча турат эми? 500 сомдон. 500 сомдон, да? Метр квадрат. Метр квадрат. Демек түшүнүктүү. Ал эми бул сиздер көрүп турган жыгачтар, бул да полго пайдаланат, бирок полго пайдалануучу жыгачтын эң тазасы мына ушул жыгачтар экен. Көрүп атасыздар мына. Бирөөсүнү биз сиздерге образец катары көрсөтөлү. Эч бир жеринде бир бутак жок. Демек, заводдон чыккан өтө таза жыгач болуп саналат. Булардын баасы канча?
Метр квадраты 1000 сом. 1000 сомдон, 1 метр квадраты. Аха. Мына көрдүңүздөр, мына ушул жыгачтардан үйүңүздөргө кол кылсаңыздар күйбөйсүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, эми биз сиздерге мына пачкалап жыйылып турган ОСБ-лардын бааларын билип бермекчибиз. Бул кадимки сиздер пайдаланып жүргөн ОСБ, муну көбүнчө полго, дуалга жана потолокко пайдаланып жатышат азыр. Бул эң жукаларынын бири болуп саналат. Көрдүңүздөрбү жыгачтын тазалыгын, ОСБ-н. Бул заводдон ушундай пресстелип жасалган. Кооз, негизи естественный өзүн пайдаланып, мисалы потолокко кагып койсоңуздар өтө кооз чыгат. Биз эң жукасынан баштайлы. Эң жукасы канча сом турат? 600 сом турат. Калыңдыгы 0,6 0,6 миллиметр. 0,6-лыгы канча дедиңиз? 600 сом. 600 сом. Так, эми мен сизге бере турган бир суроо. Мына ушул пачкада жыйылып турган ОСБ-лардын узун туурасы бардыгы бирдейби? Размери 1,25 ге 2,5 болот. Метр квадраты 3,1 болот. Метр Ал эми квадрат. ошондо эле бир аз кичирээк размери бар, 1,22 ге 2,44. Ошол. Анын квадраты 2,97. Размеринде эч кандай разница деле жок. Демек түшүнүктүү. Биз азыр 0,6-лыгын көрсөттүк. 0,6-дан чоңу кайсы? 0,9 болот. 0,9-дар кайсы? Көрсөтүңүзчү. Кайсы? Буякта. Мына бул кадимки 0,9 калыңдыгы 0,9 болгон ОСБ экен. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ушул ОСБ-нын баасы канча? 650 сом. 650 сом. Бул ОСБ-нын кичирээк размериндегиси. Кичинерээк размердеги. Шунун чоңу да бар. Чоңу. Кайсы ошол? Мына бул размери де? Ооба, ошол размери. 9-дук экен. 2,5-га 1,25 болуп эсептелинет. Көрдүңүздөр, мына бул өзүнүн этикеткасында бардык маалыматтар жазылып турат. Бул канча турат? Бул 670 сом турат. 670 сом турат, Ал эми мындан кийинки кайсы? 12лик болот. 12ликтер кайсы? 15лик болот, ушундай. 12ликтин баасын айтып койсоңуз? 880 сом турат. Андан кийинки размер? 15лик болот. 15ликтин баасы канча? 1100 сом. 1100 сом. Дагы? И 18лик болот. 18лик? 1300 сом турат. 1300 сом турат. Андан калыңы бар 18ден? 18ден калыңы? 18ден калыңдары болот, бизде бирок аны негедир алышпайт. Кымбат болгонуна байланыштуу. Пайдалануучулар азыраак да, 12лик болот. Андан кийин акыркысы 2лик болот. 1450 сом. 1450 сом. 2лиги. Мындан ары биз ОСБ-дан кийин кадимки сиздер көрүп турган рейкаларды көрсөтөбүз. Рейкалардын жыйылып турганын караңыздар, мындай жүктөлүп келип атайын упаковкада. Даже ачылып элек турат. Мына бул демек бул жерде складта сиздер каалаган объемдо булар чыгарып берет. Негизи бул рейкалар азыр биз мына жерде ачылгандары бар, көрсөтүп коелу. Рейканын сапатын караңыздар, түздүгүн караңыздар. Бул калиброванный шлифовка болгон, заводдон мына ушундай сапаттуу деңгээлде чыгарылган рейкалар. Мына бул сиздер көрүп турган рейкалардын бардыгы мына ушундай сапатта экен. Метрин гана сиздер канча метр керек болсо, мына ушул толщинасына, узун туурасына карап туруп акчасын чыгарып берет. Минимум 15 сомдон 35 сомго чейин метрин алсаңыздар болот экен. Только өзүңүздөр каалаган размерде алсаңыздар болот. Негизи бул рейкаларды эч коркпостон иштетсеңиздер болот, себеби бул рейкалардан сиздер мебель жасасаңыздар болот, потолокту жасай турган болсоңуздар, мына ушул рейкаларды кагып алып, анан потолокту жасасаңыздар болот. Гипсокартон кагып, дагы натяжной потолок тартып дегендей, мына ушул багыттарда сиздер коркпой иштетсеңиздер, бул жыгачтар ишеничтүү экендиги көрүнүп турат. Негизи бул рейкалар узундугу 3 жана 4 метрликтер болот. Ал эми калыңдыгы сиздер каалаган размерде чыгарып бериши мүмкүн.
Бул сиздер көрүп турган сапаттуу рейкалар Алимбек ата жыгач базасына Россиядан түз алынып келинет. Демек, Россиядан келген жыгачтар өзүңүздөр жакшы билесиздер, сапаттуу жана ишеничтүү болуп саналат. Эми биз сиздерге өтө керектүү нерсени көрсөтөлү. Мына сиздер көрүп турган кадимки үйүңүздөрдөгү тепкичтердин каражаттары. Буга чейин биздин көпчүлүк подписчиктерибиз дагы сурады эле. Мына бул балясина деп аталат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Лестницада баягы тепкичтен экинчи кабатка чыгып бараткандагы баягы эки түркүктүн ортосуна коюла турган кадимки жыгачтар. Бул Россиядан заводдо мына ушундай чыгарылып, алынып келинет. Стандарт. Эки түрү бар экен бул жерде. Баасы канча дедиңиз? Мына бул мисалы бир аз простойраак экен, наркага караганда бул канча? 150 сом. 150 сом да? Мына этикеткасы менен турат. 150 сом. Мынавунун оймо чиймеси бир аз көбүрөөк экен, гүлдөрү көрдүңүздөрбү мына? Бул канча сом турат? 200 сом. 200 сом да? Мына бул менимче тумба да? Лестницага эме кыла турган, кармай турган, эки чекесинде тура турат. Бул канча сом турат? 400 сомдон 1200 сомго чейин түрлөрү бар. 400 сомдон 1200 сомго чейин түрлөрү дегенде, мына бул оймо чиймеси, фигуралары ар түрдүү болобу? Оо, ошондой. Демек түшүнүктүү. 400 сомдон 1200 сомго чейин болот экен. Мына бул кадимки тепкичке кое турган жыгач, Оо. Бул канча сом турат? Булар негизи размерине жараша болот. Размерине жараша. Калың жукасына жараша. Примерно ушунун баасын айтыңызчы. Бул баасы 750 сом. 750 сом. Мына сапатыны караңыздар, калыңдыгын, тегиздигин. Мына ушул үйдөгү экинчи кабатка чыгып бараткандагы тепкичтерге жарай турган жыгачтар. Баасын айтты. Андан кийинки биз көрсөтө турган мына пленкага оролуп турат. Даже ачыл элек. Жакшы сапатта жасалыптыр. Лебет деп аталат бул. Лебет канча сом турат? 4000 сомдон 7000 сомго чейин. 4000 сомдон 7000 сомго чейин. Демек, менимче мынандай гүлдөрү, фигуралары ар түрдүү болсо керек. Мына ошого карап айырмаланабы? Ооба. 4000 сомдон 7000 сомго чейин сиздер мына ушул Алимбек атага келип, мына ушундай лебеттерди сатып алсаңыздар болот экен. Негизи бул жерде дагы бир нерсе турат, тепкичке колдоно турган. Мына бул узун жыгачты көрдүңүздөрбү? Сиздер экинчи кабатка чыгып баратканда же түшүп келатканда мына ушул жыгачтарды кармап түшүп келесиздер, кармап чыгып барасыздар. Бул жыгачтын баасы канча? 3 метрлиги 800 сом. 3 метрлиги 800 сом. Метри деп эсептегенде канча? Булар негизи штука эсептелет. Штука эсептелинеби? Демек түшүнүктүү. Мен айтайын дегеним, мына бул сиздер көргөн тепкичтерге, үйдө тепкичтерге пайдалана турган жыгачтар бул витрина гана болуп эсептелинет. Ал эми ушунун каалаган сиздер кайсы формасын кааласаңыздар, мына бул жакта пачкада баардыгы жыйылып турат, ачыл элек. Мына ушул пачкадан балдар чыгарып беришет. Мына көрдүңүздөр, кармагыштар, перелондор мындай пачкада жыйылып турат. Сиздер каалаган размерде, каалаган метрде мына ушул пачкадан чыгарып беришет. Дагы бир айта турган нерсе, мына бул жерде чоң размерде жыгачты көрүп турасыздар. Бул негизи Россиядан заводдо атайын мындай жыгачтар бириктирилип, көрдүңүздөрбү? Клейленип, сапаттуу деңгээлде, ийилбей турган деңгээлде, сынбай турган, жарылбай турган деңгээлде жасалып келинет экен. Муну айтканыбыздын себеби бул жерде катар жыйылып турат. Каалаган размери де бар экен. Толщинасы. Мына бул мисалы калыңыраагы. Көрдүңүздөрбү? Бул жыгачтар негизи эгерде сиздер үйүңүздөрдө лестницаңыздарды экинчи кабатка чыгып бараткан тепкичтин формасы үч бурчтук, слишком тогологураак, башкачараак формада чыгарыш керек болсо тепкичтерди, мына ушул жыгачтарды сатып аласыздар дагы. Каалаган формада сиздин устаңыз каалаган формада сизге кесип ошол тепкичиңиздин формасын чыгарып берсе болот.
Негизи булардын баалары канча сом турат? Негизи баалары 1,5 миңден жогору кетет. 1,5 миңден жогору кетет, а? Узун туурасы канча? Узун туурасы негизи Мисалы мынанын узундугу канча турат? узундугу 2,40, 2,40. туурасы 60. Туурасы 60, да? 60 сантиметр, тиги 60 жагы. сантиметр, узунду 2,40. Бардыгы стандарт ошондой болот, бирок калыңдыгынан айырма берет, Негизи чоң размерлери да бар, Чоң каласаңыз размер, бар. Узундугу 3 метрликтери бар. Туурасы 1 метрге чейин болот. 1 метрге чейин болот. Демек түшүнүктүү, сиздер каалаган размерде келип Алимбек атадан сатып алсаңыздар болот экен. Эң негизгиси жыгачтын баардык түрү бул жерде бар. Эми биз сиздерге фанеранын түрлөрүн көрсөтөлү. Мына бул жерде сиздер көрүп турган күрөң түстө же болбосо кара түстө деп коелу. Бул кадимки заводской фанера. Өзүнүн заводдон чыккан аты менен экен. Бул негизи бул фанераларды көбүнчө строительный фирмалар көп иштетет, Булардын калыңдыгы канча болот? Узун туурасы канча болот? Негизи размери 1,22ге 2,44 болот. 1,22ге 2,44 турат. Ол жерде жазуусу турат. Жазуусу мына жерде бар экен. Так. Калың жукасы негизи эң жукасы 9 болот. Андан жогору 12, 15, 18, 21, 25 миллиметрдеги. Давайте мындай кылайлы. 9дугунан жогору карап өсүп кетели, сиз баасын айтып кете бериңиз. 1800 сом турат, 9дуктары. Так. Дальше. 12ликтери 2400 сом. 15тиги 2700 сом. И 18дик 2900 сом. 2900 сом. И 21диги бар 3200 сом. 3200 сом. Балары эми бираз китти кылып беребиз. Демек түшүрүп бересиздер. Объемго жараша, Объемго жараша негизи базарда түшүрүп беребиз. Да. Демек түшүнүктүү. Дагы фанеранын кандай түрлөрү бар? Мына бул кандай түрү? Кичине размерде бар. Бул кадимки фанер экен, Бул канча турат? Бул 750 сом турат. Узун туурасы? 1,22ге 2,44. 2,40. Калыңдыгы 6,5 болот. Баасы канча дедиңиз? 750 сом. 750 сом. Ал эми бул квадрат размери окшойт, 1,5га 1,5 размердеги фанералар. Бул канча? Толщинасы канча? Булар толщинасы негизи 3түктөн баштап 18ге чейин болот. Баалары 300 сомдон 1600 сомго чейин болот. 1600 сомго чейин болот. Бул кадимки сиздер сүйгөн фанера. Негизи бул темир жыгач базада кадимки жыгачтан жасалган сапаттуу эшиктер да бар экен. Биз ошону да көрсөтүп коелу. Кыстырма катары. Мына бул жерде атайын клёнкада упаковкаланып келген российский эшиктер, сапаттуу заводской эшиктер экен. Көрдүңүздөр, даже клёнкасы ачыла элек. Мынаны карагыздар. Мына бул дагы клёнканын ичинде турат. Азыркы биз көрсөткөн эле заводдон чыккан, таза, ийилбеген, мындайча айтканда сыноодон өткөн жыгачтардан мындай сапаттуу клейленип жасалган. Көрдүңүздөр. Ар түрдүү формада. Негизи бул витринада, ал эми жаңысы керек болсо балдар складтан алып чыгып беришет. Мисалы мына канча турат? Размери канча? Размери негизи стандарт болот. Бийиктиги канча, туурасы канча? 90га 2 он болот. 90га 2 он. Мисалы ушул канча сом турат? 4,5 миң сом. Глухой экен, 4,5 миң сом. 4,5 миң сом. Мына айнектер коюла турганча? 3,5 миң сом турат. Бул 3,5 миң сом. Ал эми мына кичине күрөңүрөөк түс экен, бул канча сом? Булар 9 миң сом турат. 9 миң сом турат. Эшикке кошулуп, рамкалары менен кошулуп берилеби? Ооба, рамкалары кошулуп берилет сөзсүз. Демек түшүнүктүү. Биз эми кадимки жыгачтарды көрсөтүүнү улантабыз. Негизи Алимбек ата жыгач базасында жыгачтын бардык түрү бар. Мына көрүп атасыздар. Эгерде стройка жүргүзүп аткан болсоңуздар, любой түрүн таап берет жигиттер. Мына калыңдыгы, узундугу 4 метр, 6 метр каалаган размерде. Негизи
көп жыгач базаларда мынандай жыгачты мен учуратпадым эле. Мына бул жерде көрүп калдым. Кругляк деп коёбу эле муну. Кругляк карагай да? 4 метрлик. 4 метрлик кругляк карагайларды дагы сиздер ушул жерден келип сатып алсаңыздар болот экен. Булардын баалары канча? 350 сомдон штугу. 350 сомдон, а? Штугу. Узундугу 4 метр. 4. Демек түшүнүктүү. Сиздерде байка айтсаңыз, мына бул тизилип турган жыгачтардын кубу 14 миңден 14,5 миңге чейин. бул суу жыгачтар, а? Суу жыгач. Суу жыгачтардын кубун сиздерден 14 миңден 14,5 миң сомго чейин элдер келип сатып алса болот экен, негизи бул жыгачтарды эмнелерге иштетсе болот? Полго иштетсе болот, лагага иштетсе болот. Андан сырткары үйдүн таштамайына иштетсе болот, шлёпкага иштетсе болот. Дагы эмнеге иштетсе болот? Бардык немеге иштетсе болот. Үйдүн Рейкасы, мисалы, караңыздар. Мына уже клиенттер келип атат экен. Каалаган размерди аласыздар. Брустар да бар, а? брустар да бар. Брустар да бар, мына. Көрдүңүздөрбү? Жыйылып турат. 14 миң сомдон 14,5 миң сомго чейин алсаңыздар болот экен. Шлёпкалар бар, бардык размер. Шлёпкалар. 4 метр, 5 метр, 6 метрден тартып. Бардыгына. Мына, көрдүңүздөрбү мына жыгачтардын сапатын? Өтө жакшы жыгачтар. Бардык размерлер бар. Мына караңыздар, бул негизи мына жерде жыйылып турган жыгачтардагы бул курук жыгачтар экен. Атайын Россиядан упаковочный келген. Бул жыгачтардын баалары кандай болот негизи? Булар да страшно, уланган клейленген жыгачтар булар бардыгы. Өтө жакшы клейленип, уланып жасалган жыгачтар экен, а? Мына, көрүңүздөр. Шлифовка болуп тура булар. Шлифовка болуп тегизделген жыгачтар. Тегизделген жыгачтар. Мына жерде квадрат брустар да бар экен да, брус. Мына, көрдүңүздөрбү? Клейленген брус жыгачтар. Клейленген брус жыгачтар. Каалаган размерде таап бересиздер, Баасын айтыңыздарчы булардын. Баалары негизи кургатылганына байланыштуу кубу 16 миңден 30 миң сомго чейин кете берет. 16 миңден 30 миң сомго чейин чыгат экен. Урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер бул чыгарылышыбызда Оштогу Алимбек ата жыгач базасындагы жыгачтардын бардык түрлөрүнүн болжолдуу бааларын биле алдыңыздар. Биз сиздер үчүн пайдалуу жумуш кылдык деп ойлойбуз. Биз эми бул жыгач базанын сатуучу жигиттеринин координаттарын сиздерге белгилеп берип коелу. Мына ушул телефондорго байланышып, чыгып, чалып, ушул жерге келип сатып алсаңыздар болот экен. Биздин колубузда булардын визиткасы турат. Телефон номерлери 0551 71 01 01, 0777 30 22 22, 0559 00 80 83, 0777 21 10 00. Андан сырткары 0552 91 95 05 телефон номерлерине чалып байланышып келип сатып алсаңыздар болот. Негизи ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтык болсун, амандык болсун. Ар бириңиздер курулушуңуздарды эсен-аман тез бүтүрүп алыңыздар. Сиздер менен Тез кабар каналы болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.